Буга чейин УКМ эскерткен Ошто кайрадан жер титирөө катталды. Видео. Бишкектин четинде үрөө учурган жол кырсыгы катталды. КамАЗ менен Honda бетме-бет кагышкан. Түркияда кадимкидей кыш болуп калды. Жер жемиштерди суу куруп кеткен. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто жер титиреди. Ош облусунда саат 23:11 күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалым болгондой, жер силкинөө очогу Кызыл Кыштак айылынын 2 чакырым алыстыкта орун алган. Туркияда кар жаап үшүк жүрдү. Туркиянын айрым аймактарында абанын температурасы -15 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрдү. Айрым жерлерде акыркы 30 жылдагы эң суук аба ырайы катталганын Айыл чарба жана Токой чарба министрлиги Ибрагим Юмакли билдирди. Анын айтымында бул айыл чарбага 2014 жылдын ызгаарынан берки эң оор соккулардын бири болуп саналат. Эң көп зыянга өрүк, шабдалы, алча, кара өрүк, ошондой эле жаңгак жана жүзүң учурады. Түшүмдөрүн сактап калууга аракет кылып, кээ бир дыйкандар бак-дарактарды жана бадалдарды үшүктөн коргоо үчүн бакчаларда от жагышкан. Туркияда абанын температурасы 17 апрелден тарта көтөрүлөт. Аларча паркына барчу жолдо катталган жол кырсыктын видеосу тарады. Бишкек Аларча паркы жолундагы Сейил эс алуу жайынын тушунда оор жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа сүзүштү. Кырсыктын видеосу соц тармактарга жарыяланды. Маалыматка караганда кырсык 14 апрелде катталган. Түштүктө көздөй бараткан жеңил унаа алдындагы КамАЗ менен сүзүшкөн. Ооруканага 2 айдоочу менен кошо Honda унаасынын жүргүнчүлөрү да кайрылган. Мектепте ур токмоктон каза болгон Анна Сайтбаевдин сабалганы тастыкталды. Бишкектеги номер 72 мектептин 8 класстын окуучусу Анна Сайтбаевдин сөөгүн эксгумациялоодон кийин анын сабалганы жана баланын өлүмүнө ошол себеп болгону расмий тастыкталды. Бул тууралуу анын жакындары Кактус медиа редакциясына билдиришти. Алардын айтымында кечээ 14 апрелде тергөөчүлөр каза болгон 8 класстын окуучусунун жакындарын экспертизанын жыйынтыгы менен тааныштырган. Тергөөчүлөр Аннастын сабалышын жаап жашырууга аракет кылган мугалимдерди, мектеп директорун жана милиция кызматкерлерин суракка алып жатканын айтышууда. Бирок сурак учурунда аларды өзүбүз көргөн жокпуз, адвокаттары жалдаганбыз дешти жакындары. Маркумдун жакындары баланын өлүмүнө катыштыгы барлардын бардыгына жана бул оор кылмышты жаап жашырууга аракет кылгандарды жазалоону талап кылышууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Иракта кум бороону болуп 1800дөн ашуун адам ооруканага кайрылган. Бул тууралуу BBC билдирди. Маалыматка караганда 1800 адам дем алуусу начарлап ооруканага кайрылган. Жабыркагандардын арасында балдар да бар. Интернетте жарыяланган видеодо асман кызылга боелгонун көрүүгө болот. Жергиликтүү маалымат каражаттары электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, учактар убактылуу токтотулганын кабарлашты. Маалыматтарга караганда адамдар бет кийип башташты жана дарыгерлер жабырлануучуларга жардам көрсөтүү үчүн көчөлөрдө нөөмөттө турушту. Булак сереп кежи. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2027 жылдын 24 январында өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин жыйынында белгилүү болду. Комитет Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3 окууда жактырды. Демилгечи мамлекет башчысы. Өзгөртүүлөргө ылайык кезектеги президенттик шайлоо шайланган президенттин ыйгарым укуктар аяктаган жылдын январь айынын 4-жекшембисине өткөрүлөт жана Жогорку Кеңеш тарабынан шайлоо күнүнө 4 ай калгандан кечиктирилбестен дайындалат. Биле кетсек, Садыр Жапаров 2021 жылдын 28 январында 6 жылга Кыргызстандын президенти болуп шайланган.
Бишкектин чет жакасында үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Социалдык баракчаларга тараган видеодо ор жүк ташуучу унаа менен Honda үлгүсүндөгү жеңил унаа сүзүшүп кеткен. Көйлөр айдоочулардын бири ооруканага жеткирилгендигин билдиришкен. Жол кырсыгы Аларча жаратылыш паркына бара жаткан жолдо катталган. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Kıvançbek kızı Kımbat. Oğlum Muhammed şu жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун.